Салам, Мурзабаева Жумагүл каналынын катталуучулары, мен сиздерге азыр ушул товарларды мусорго таштап атам. Эмне үчүн мусорго таштап аткандарым жөнүндө айтып берем. Анан кайсыны колдондум, кайсыны колдонбодум. Ошолор боюнча честный бул жакта туура обзор болмокчу. Эң эле бул жактан айтып кетчү нерсе, ушундай бизде лактар сонун чыккан болчу. Жанагы лактардын ордуна колдонсо болот, аябай стойчивый деп чыгарылган. Бул лактар мен 3 түрүн алган болчумун. Бунасы болсо кызыл, андан кийинси мындай ак түстө, андан кийинси мындай бордовый алган болчумун. Но тилекке каршы мен намаз окуп калгандан кийин уже лактарды колдонбой калдым. Бирок колуңуздарга койсоңуздар аябай эме болот экен, көпкө жүрөт экен. Мен кыздарыма, кичинекей кыздарыма коюп көрдүм, ошондон байкадым. Ошон үчүн булар мусорго кеткен атат. Андан кийинкиси бул Викинг деген парфюм, мына уже түгөнүп калды. Өзүңүздөр байкагандай эле кээ-бирки товарлар түгөнгөн, кээ-бирки товарлар түгөнгөн эмес. Бул Викинг боюнча айта кетейин. Эртең 23 февралга да ушундай алсаңыздар болот. Как раз азыркы экинчи каталогда ушундай арзан болуп атат. Аябай жакты мага, уже экинчисин алып колдонуп атабыз. Жытыны кайра жыттагым келет, мага өтө жакты. Андан кийинкиси бул ушундай Викинг сериясындагы ночной маска для лица. Бул масканы эмне үчүн колдондум? Мисалы үчүн жанагындай бетиңиздерге тканевый маска койгондо 15 минут коюп туруп, андан кийинкиси алып салууга туура келет туурабы. А бул масканы болсо бетиңизди жууп, тониктен кийин сүйкөп алып туруп жатсаңыз, түнү менен бетиңизге сонун кылып уход кылып берет экен. К сожалению, артикул номери жок экен, уже түгөндү, ыргытканга мажбур болуп атам. Андан кийинкиси размягчающий компресс для ног. Бул мына экөөнү колдонсоңуздар болот. Мынасында жанагындай бутуңузду жууп бүткөндөн кийин как скраб катары колдонсоңуз болот. Аны жууп салгандан кийин мына ушуну жанагы кимдин буттары трескаться этип, жана таманы аябай жаман эме болуп кетет го, жарылып кетет го, особенно жазында. Ошого ушул товарды колдонсоңуздар болот. Бунун артикул номери 1661. Мунун болсо жанагы скраб кирлерди чыгарууга аябай сонун, же болбосо жанагы өлгөн клеткаларды тазалаганга аябай жакшы. 1696 экен артикул номерлери, жазып алсаңыздар болот. Андан кийинкиси мына ушундай осветляющий эффекта моментальный деген крем чыккан болчу. Колдонуп көрөйүн деп, бирок бети сухойлорго мен сунуштабайт элем, анткени бети сухойлорду дагы да сухой кылып салат экен. Либо жанагындай аябай күчтүү жанагындай увлажняющий крем менен колдонсоңуздар болот экен негизи. Бирок ушундай жанагы кээ бирөөлөрдүн бетисинде эмелер бар эмеспи? Жанагы эмне деп коет эле? Веснушкалар бар болсо, ошолорго да жардам берет экен деп кыздар айтышты, командамдагы кыздар. Артикул номери 1163 экен. Андан кийинкиси Викинг сериясынын мен полный наборун алып колдондум. Ушундай термальный очищающий эмульсиясы бар экен. Эмульсиясын мен көп деле байкаган жокмун, бирок для снятия макияжа колдонуп жүрдүм. Бирок мага эң жакшысы жанагы Айсиулдун гидрофильный масласы эле аябай жакты. Мына ушуну көп деле түшүнгөн жокмун, если честно. Андан кийинкиси мына ушундай кызым төрөлгөндө алган болчумун. Бирөөсү детский крем мама и малыш, пентанол бар ичинде. Составында артикул номер 1645. Бул жаш балдарга аябай жакшы. Бул болсо бул дагы мама малыш экен. Бул просто мынасы эскиси, мынасы жаңысы экен. Мен бирөөсүнү подгузникти алган болчумун, ошол деп алып турмун. Я ошиблась, оказывается, бирок аябай жакшы. Бирок срок годности, по-моему, өтүп кетти окшойт. Мына жерин обязательно караңыздар. Мына жерде ачылгандан кийин 6 ай эле сакталыш керек да. 6 ай сакталгандан кийин уже 6 ай ичинде колдонбосоңуз уже ыргытканга сиз мажбур болосуз. Андан кийинкиси мына детскийди айтып кеттик. Мына ушундай влажный салфеткалар бар, аябай жакшы. Мен заказ кетиргенде постоянно минимум 2 штуктан заказ берем. Айтканда балдардын бети шалтак болуп, жанагындай чумазы болуп калган кезде ушуну колдонсоңуздар болот да. Бул артикул номери артикул номери бул жакта болуш керек эле. 1798 экен. Менин эң сүйүктүү детский товарларымдын бири. Мына жерде даже ичине ачып берип да көрсөтөм. Кээ-бирки азыр жаныңызда бир салфетка бар болсо, салыштырып көрсөңүз болот. Мына салфетканы алганда колуңузду, кээ-бирки салфеткалар колуңузду арчып бүткөнгө чейин айрылып кетет, туурабы? А бул болсо айрылбайт. Суу дагы аябай жакшы. Жанагындай шоколад жеп, шоколад кургап калса чыгарыш кыйын болот го. А бул салфетка менен оңой эле чыгарат. Азыр бир салфетканы алыңыз да, мындай кылып көрсөңүз айрылып кетет. А бул болсо айрылбайт. Көрдүңүзбү? Айрылбайт. Айтканда кээ-бирки салфеткаларды бетиңди же колуңду арчып бүткөнгө чейин эле айрылып кетет, туурабы? Бул менен биз особенно жанагы мамочкалар билет. Биринчи бетибизди арчыбыз, кийин колубузду арчыбыз, кийин бутубузду да арчып алабыз. Ушун менен эле получается бизге 3 в 1 болуп колдонот. Мына караңыздар, аябай жакшы. Как будто колуңду жууп алгандай болуп таза болуп калат. Андан кийинкиси дезинфекциялык бул эме
антисептиктин мага жаккан жок, анткени колу кургактарды жана кожасы сухойлорду аябай сухой кылып салат экен. Бирок ушунун эле көгү спрей менен чыккан болчу. Бирок Кыргызстанга келе элек колуңуз сильно сухой болсо ушуну колдонууга мен сизге сунуштабайт элем. Бирок иштетип аткандар бар, 27-24 экен. Бирок ден соолук үчүн колдонсоңуз боло берет. Андан кийинкиси мынаны жазында алган болчу. Ланселоттун дезодорант, антиперспирант эркектер үчүн жакшы. Запахы дагы жанагындай сладкий эмес. Запахы деген жанагындай свежий да. Уже жаз келгени жатат. Жазында биз башкасын алабыз. Мунун уже срок годности өтүп кетти. Мына караңыздар, 6 айдан өтүп кетти уже. Буларды мен видео тартам деп ыргытпай жүргөн болчумун. Андан кийин ушундай абсолютный комфорт деген бизде увлажняющий тональный крем бар. Бул уже жаңыланып, уже бежевый түстө болуп чыкты. Мына ушул уже түгөгөн бул увлажняющий, особенно бети сухой адамдарга ушул увлажняющий тональный кремдерди сунуштасаңыздар болот. Андан кийинкиси менин эң сүйүктүү помадаларымдын бири. Мен негизи помада койгонго эч кызыкпайт болчумун, анткени оозуңда жанагындай блёстуктар болуп, жанагындай какой-то бирдеме липкий бир нерсе турса мага дискомфорт жарата берет. Ошонун негизинде мына ушундай жидкий матовый помада чыккан бизде. Бул контурду да аябай сонун берет. Мынаны жазында колдонгонмун. Уже мына караңыздар, түгөнгөн. Мен кара тору болгондугумдан мына ушул түстү аябай жакшы көрүп алдым. Буюрса жазга дагы заказ беремин. Артикул номерин жаттап алсаңыздар болот. 40462. Аябай жакшы, мына караңыздар, сочный. Летом колдонгонмун ушул помаданы. Бул болсо лиловая орхидея деген бизде аябай хит болгон. Жаңы чыкканда 40465 деген. Бул деген кышта колдонсоңуздар да болот, же либо какой-то бир вечеринкага барганда колдонсоңуздар болот. Мына караңыздар, прям сонун. Мага особенно мына еще дикая роза дегенин алдым. Дикая розаны, мисалы үчүн, сиз айыл жергесинде жашасаңыз, ошол дикая розасын да колдонсоңуз болот. Анын дагы түсү азыр бул бир аздан кийин мына ушундай болуп кургап калат. Көрдүңүздөр, матовый болуп, мына уже азыр дагы бир аздан кийин матовый болуп калат. Эч кандай дискомфорт жаратпайт. Андан кийинкиси биздин хит, бул лубрикант. Бул ар бир семейный адамда болуш керек, анткени бизге өтө жардам берген каражат. Гель для комфортных отношений, афродизиак менен 87-23 артикул номери. Андан кийинкиси баттарга өтсөк, мына ушундай живица. Бул уже живица түгөнүп калган. Мына кыздарымдын бул шурулары чачылып кеткен болчу, салып койгонмун, бирок ыргытып бериш керек уже. Живица 60-90 капсула бар болчу. Азыр данное время чыкпай атат. Андан кийинкиси no stress. Мынада иногда ичип, бирок уже срок өтүп кетти. Көп деле ичкен жокмун. Уже ыргытып салыш керек. Андан кийинкиси мына ушундай биздин телефон, жумушубуз онлайн болгондуктан телефонду көп карайбыз, бирок негизи эле бүт бардык элдер эле телефон менен жашап калбадык. Ошонун негизинде зренияны сактоо үчүн ушундай черника плюсту дагы ичип турсаңыздар болот. Бул азыркы мезгилде жаңыланып, обновленный упаковкада чыккан. Андан кийинкиси менин кызым талпынып, уже экинчи кызым эме болуп, мына матовый болуп калды уже, почти көрдүңүздөр помаданы. Чачы түшөт го бала төрөттөн кийин, ошондо мен алган болчумун, бирок көп деле ичкен жокмун. Мына ушундай болуп уже срок өтүп, мынаны кыздарым ойноп, оозун жаап, иногда мындай кылсам, берип койсом, ушинтип уже даже унга окшотуп салыптыр. Андан кийинкиси мына ушул менин шаг подарогума келген помада болчу. Мына удобный, карасаңыздар, аябай жакшы. Мына магнит менен мындай кылсаңыздар чыгат, караңыздар. Это удобный. Мына кыздарым ойноп салды. Мен мындай помаданы колдоно албайт экенмин. Так, түсү деген ушундай жана орус кампирлер кое турган түскөн. Бирок кээ бир адамдарга деле жарашат болуш керек. Бирок мен матовый, эң сүйгөн ушу полуматовый жана матовый помадаларды. Кстати, мына ушул матовый помадалар оозду кургатып салбайт экен. Эмнеси жакты магачы. Андан кийинкиси мен Айсеул сериясын аябай сүйүп колдонгонмун. Ушул жакта битке кам көрүү деген боюнча дагы видеом бар, көрсөңүздөр болот. Негизи төрөттөн кийин бүт бардык аялдарда эле пигмент пайда болот эмеспи, көздөрүнүн, беттериде тура. Ошол пигментацияны ушул Айсеул сериясы менен мен жок кылдым деп айта алам. 4 айдын негизи крем колдонуп атканда бүт полностью набор менен алып колдонгонго аракет кылыңыздар, анткени сиздерге набор жакшы жардам берет. Мына ушинтип колдонгонмун, сывороткасы да аябай жакшы. Мына деген гель трансформер, бул бети аябай сухой адамдар барго, ошолорго берсеңиздер аябай жакшы да. Бул колго тиери менен уже суу болуп кетет. Мына ушу Айсеул сериясыны мен сүйөм. Мына караңыздар, даже уже сывороткасын экөөнү алганмын. Мына ушундай сиси креми дагы бар. Андан кийин мына ушундай подводкасы дагы бар. Подводкасын көрсөтүп берейинби? Бул жагыны менин кызым иштетти. Мына ушундай уже мына звездочка болчу, бул уже эскирип эме болуп кетиптир. Бул жагын болсо двухсторонний да. Бул жагын мен болсо көзүмө птичка чет болчумун. Уже бул дагы түгөнүп баратат.
эми ыргытканга мажбурбуз. Андан кийинкиси азыр жана салфетканы испытывать этип көрөбүз. Детский влажный салфетка 0+, гипоаллерген, эч кандай аллергия кылбайт. Бүт ушу детскийлерди 0+тарды мен кызым төрөлгөндөн баштап эле колдондум. Жакынкы арада буюрса памперс дагы чыгат экен. Памперс дагы чыкса көптөгөн үйдө отурган келиндер, биз менен иштеп аткан партнерлор сүйүнүп жыргап калышат деген ойдомун. Мына жерим кичине кызартып алыппын. Айналып кетти окшойт. Андан кийинкиси мына ушундай Ньютоник деп туура эле айтып атамбы. Ушуну да алган болчумун. Кичине мындай эске тутуму же болбосо жанагы балдар мектепке барганда бир эмени жаттай албай кыйналышат го. Стихотворение жаттап кыйналганда, баш ооруганда ушуну берсеңиздер болот экен да. Бул деген 157-32. Андан кийин жана Weekend сериясынын ушундай восстанавливающий кремин колдонгом. Мен негизи эле бүт товарды бир кремди ала турган болсом, бүт сериясын алганга аракет жасаймын. Андан кийинкиси мына ушундай бальзам для ног усталых ног деген охлаждение релаксация дегенди алганмын. Анткени кызым менен жолдошумдун буту түндөсү кызый берип, ошолорго сүйкөйт болчумун, бирок эффект бердиби бербедиби мен билбейм. Анткени алар иногда берди дейт, иногда бербеди дейт. Бирок прям вау эффекта я не заметила. 21-59. Андан кийинкиси мына ушундай молочко для тела. Көп деле жаккан жок. Мен азыркы кезде данное время Океаном сериясында мына ушундай крем, обновляющий крем для теласын колдондум. Негизи кожам сухой болгондуктан ушундай колдонгонго жагат. Бирок мынаны көп деле түшүнгөн жокмун, байкаган жокмун эффектисин. Бирок мына ушу Океаном сериясы аябай жакшы экен. Если жуунуп чыккандан кийин кожаңыздар жанагындай эме түлөп кетсе, мына ушул Океаном сериясын сиздерге сунуштайт элем. Океаном сериясына келсек, мына ушундай гидрофильные патчи для кожи вокруг глаз ушундай аябай жакшы экен. Мен колдондум. Артикул номери 0946. Бул деген сиздер мисалы үчүн түндөсү ыйлаганда же болбосо жөн эле шишип калганда же көп суу ичип алганда, эртеси турсаңыздар көзүңүздөрдүн астында мындай ушундай шишип калат эмес, ошону сонун кылып алып берет. Тем более көздүн асты эле эмес, жанагындай мурундун жанына, маңдайга дагы койсоңуздар болот экен. Андан кийинкиси мен ушинтип азыр сериясы менен колдонуп атам. Пробуждающий крем. Еще ушунун вокруг глазы бар. И мынага окшош ночной маскасы дагы бар. Ошо ночной маска бул эмне үчүн мен Океаном сериясын данное время колдонуп атам, анткени бул жаңы чыгып келе жаткан жана морщинкалар бар эмеспи, брыштар, ошолорду блокировать этип коет экен да. Получается, мен азыр 28 жаштамын, эми эле брыштар пайда болоюн деген мезгил. Мен ошонун коркуп, мына ошо Океаном сериясы как раз ошонусу менен жагып, мага аябай сонун результат берди. И еще эмнеси жакшы, пигментацияны дагы сонун кетирет экен. Бетиңизде какой-то бир дак болсо, ушуну колдонсоңуздар дагы болот. Ушул Океаном сериясын полностью алып колдонуңуздар. Андан кийинси дневной крем для флюид для лица, бул дагы аябай жакшы. Мен колдонгом, бул для всех типов кожи. Так, артикул номер 0260. Если мына ушундай, бул дорогой крем, бул эме крем да, доступный крем. Если доступный бирок жакшы крем алам десеңиз, ошо Oxylogen'ın сериясындагы кремдерди алсаңыз болот. Андан кийинкиси мына ушу лактарды заказ бергенде ушундай жидкость заказ берген болчумун. Жидкостьти деле көп иштеткен жокмун, бирок төгүлүп калыптыр. Лак койбосоң, естественно, жидкосттун кереги жок болот. Бул бирок азыр продажада жок. Бирок буюрса жаңыланып чыгат деген ойдомун. Андан кийинкиси мен сүйүп колдонгон ушундай Виолет деген аябай сонун духи. Бул духини мен арзан болгон учурда заказ бергенмин. Карап туруп арзан болгон учурда заказ берсеңиздер болот. Жыты болсо жанагындай көп деле эме эмес, сладкий эмес, мындай свежий да, айтканда башты оорутпай турган запахтардын бири деп айта алам. Андан кийинкиси мына ушундай палетка бар. Сиз тональный крем койгондон кийин бетиңиз аппак болуп, өзүңүзгө жакпай калса, ушундай менен скульптор менен оңдоп алсаңыз болот. Мына ушуну мен уже колдонуп түгөткөнмүн. Мына жактары бар, эми иштетсем болот, бирок турат, ыргыткан жокмун да, эми буюрса иштетем деген ойдомун. Мындай кичине мына тен кылып да колдоно беремин, еще бетке дагы колдоно берем. И особенно хайлайтер дагы аябай жакшы. Мына скул деген жерлерге ушу хайлайтерди коюп атканда сон эффект кылып алсаңыз болот. Мына ушу да мен сүйгөн палеткам. Андан кийинси мына ушундай тенди дагы алган болчумун. Тенди деле көп колдонгон жокмун. Биз негизи ушундай коричневыйга көп кызыгабыз го. Негизи ушуну деле койсом болмок, бирок кызым ойноп салыптыр. Эки түрлүү азыр продажада барбы жокпу билбейм. Карап көрсөңүздөр болот. Артикул номери так 5662 деген экен. Андан кийинкиси мына ушундай жидкий тени дагы алган болчумун. Эки түрүнү, мынасыны хайлайтер бизде чыга элек кезде хайлайтер катары алган болчумун.
азыр ушулар как раз жаңыланып обновленный версияда азыр мына круглый болсо азыр 4 бурчтук болуп, тик бурчтук сыяктуу болуп чыкты. Алсаңыздар булардын уже срок годности өтүп кетти. Алып мен уже буларды алгандан кийин мен декретке чыгып калгандыктан көп деле колдонгон жокмун да, анткени үйдө эле мен балдар менен мына караңыздар. Жит кетени колдоном десеңиздер ушундай алсаңыздар болот. Азыр ошо обновленный чыкканы мындай круглый эмес 4 бурчтук болуп чыкты. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн шампуньдарымдын бири сериясы ушу Салон Kia деген колдоном. Салон Kia'нын особенно мына ценные масла деген аябай жагат. Анын эмнеси менен мага жакты, анткени жанагы бир жума башыңды жуубай жүрсөң, башың какой-то бир мындай запах пайда болуп калат го. А бул ушунун какой-то бир эмеси бар да, составын билбейм, бирок ушундай запах кылып коет. Башың кирдесе дагы жыттанбайт да. Мындай негизи келиндер жолук салып жүрүп, мен мисалы үчүн шаарда Бишкекте иштеп жүргөнүмдө кайната кайненем жанында жолук салып, жумушка чыкканда уже жолугумду алып чыгат болчумун, бирок башымда мындай айтканда эч кандай жыт жок. Бир неделяга чейин дагы жүрө берет болчумун да, башымды жуубайчы. Аябай жакшы сунуштайм сиздерге. Андан кийинкиси крем Винотик деп мен балтырларым ооруп колдонгон болчумун, бирок так бул жерде какой-то бир ай колдонгондон кийин эффект берет деп айтылган. Мен экөөсүн алгам, бирөөсүн колдонуп бүттүм. Эми экинчиси калган. Так, андан кийинкиси Малафтилин бизде ушундай хит эме бар. Жанагы Атоминин зубный пастасы деп атпайбы, ошо сыяктуу эле. Даже мына крышкасындагы мойнуңуздарга илип алсаңыздар көз тийбейт экен деп азыр бизде ошондой прикол чыкты. Так, крем для лица бул деген мисалы үчүн ар кандай угрилерге, жанагындай сухостька, мындай айтканда көп нерсеге, даже апамдын бутору деле жайында барганда ошондой бутуна да сүйкөп апамда да заказ берген болчу. Кара апаларыңыздарга да заказ берип, муундар ооруса дагы койсоңуздар болот да. Ага чейинкиси мына ушундай палеткалар бар болчу. Булар да уже түгөт жок болгон, уже ыргытып салыш керек, поэтому мусорго кетет булар. Так, андан кийинкиси бизде ушундай черный тимин чыккан. Бул жерде черный тимин эле эмес, Альхинди деген жана Хельбы деген 3 ценный маслалар бизде кошулушканда, бул аябай жакшы капсула түрүндө 60 капсула бар ичинде. Мына уже бул ачыла элек, жолдошум эртең жумушка алып кетет. Биз 4төн алган болчук. Экөөнү уже ичип түгөттүк, уже мен экинчисин баштадым. Мына уже жолдошум да бүгүн эртеңден баштап дагы баштайт. Эртең менен ачкарын тамакка чейин 40 мүнөттүн эрте ичип алыш керек да. Бул эмне деп мисалы хадисте да айтылган экен. Черный тимин от смерти бүт бардык нерсеге жардам берет деп ошондой мындай хадиске таянып ичип атабыз. Буюрса ар кандай вирустардан, женский органдардан жана женский заболеваниядан, половой заболеваниялардан аябай сактайт экен. Андан кийинкиси мына ушундай спрей для рук, пребиотик менен жанагы карантин башталганда алган болчук, домашняя аптечка деп. Азыр продажада барбы жокпу билбейм, бирок ушундай колго обработка кылганга алсаңыз. И главный эмне, кожу не сушит, жанагы антисептик окшопчу. 1677 экен артикул номери. Андан кийинкиси мына ушундай тональный крем антивозрастной, мен увлажняющий, мынаны башында заказ бергенмин. Регистрацияда антивозрастной экенин байкабай эле заказ берип алгам. Эң жакшысы SPF 8 да, SPF 8 деген кремди сиздер постоянно колдонуп жүрүшүңүздөр керек. Артикул номери так билбейт экен, бирок азыр уже обновленный версиялар менен чыгып атат. Азыркы эң хит болуп, мен эң сүйүп колдонуп атканым кушон. Азыр уже замандын талабына жараша бизге ушундай кушондор чыкты. Бул кушонду косметиканын ичинде, булар уже ыргытыла турган товарлар болгонго мен аларды алып келген жокмун. Кушондун коробкасын ыргытам деп коюп койдум. Кушон эмнеси жакшы? Бул жана бети сухойлорго, жана бети жирныйларга да кете берет экен. Бул жерде жана тональный крем койгондо бетиңиз жылтырап калат го, ошондой болбойт экен дагы. Уже сразу коюлуп, мага аябай жакты. Даже видеосун да тартып киргизип койдум. Мына ушул видеонун астыларын карасаңыздар чыгат. Так, андан кийин эмне жөнүндө айтпай кеттим. Мындай сережкалар бар. Булар ыргытылбайт, конечно. Мына ушундай сонун сережкалар бар. Бизде мына 2020 ушундай аябай сонун сережкалар мода болгон. Быйыл дагы, надеюсь, мода болот деген. Мен көп деле эч жака тагып чыккан жокмун. Надеюсь, тагып чыгамын в дальнейшем. Андан кийинкиси бизде Элесар деген духи парфюм чыккан. Ошол парфюм менен кошо ушундай клончигинин бул деген Сваровский каменькин, еще сертификаты менен келет экен. Получается, сиз 2939 сомго плюс 20% скидка же либо 26% скидкага ушундай парфюмду дагы и клончикти дагы ала алат экенсиз. Демек, сиз бирөөгө подарок кылам десеңиз да аябай жакшы двойной подарок болот. Андан кийинкиси мына ушундай сепочка клончиги менен мен иногда мынтип тагып алам, анткени ушундай металлдар мага көбүрөөк жагат. Мындай без всяких вот этих да, мына блестоки жок. Если блесток менен кааласаңыздар, жана водолазкалар үстүнөн тагып алсаңыздар болот. Мына ушундай эмеси менен
булар алганыма көп эле уже 1 жылдан болуп калды. Мына качествосы аябай жакшы. Бирок бул эмелерге сиздер духини тийгизбешиңиздер керек. Эң аксессуардын эң биринчи врагы бул деген парфюмдар. Парфюмдарды тийгизбеңиздер. Андан кийинкиси менин блокнотум. Бул блокнотко бал бербейт. Мына все-таки аябай качествосы жакшы. Мен бул 2020-2019 алган болчумун. Буга уже кыздарым чийип, уже ойноп салышыптыр. Уже азыр мен жаңысын алдым. Жаңысы дагы аябай жакшы экен. Мына мурункусу болсо мына ушундай катуу переплет эмес, мындай айтканда жумшак болчу. Азыркысы катуу болуп чыгыптыр да. Даже сиздерге аз көрсөтүп берем. Мына караңыздар, мына ушундай катуу болуп чыгыптыр, жана китеп сыяктуу болуп. И ошо бул жакта дополнительно ручкасы дагы. И еще мына эмне буквалар десеңиз, мына жерде теплые, живописные, дружеские, удачные, бесподобные, яркие деп айтканда жазуулары бар экен да, ушундай мотивирующий сөздөр менен бар экен. Мындай айтканда бумажкалары дагы аябай сонун качественный да. Если сиз сабактарды өтүп эме кылып аткан болсоңуздар, жазып алганга жана максаттарды жазганга жана пландарды жазганга аябай сонун блокнот. Так, наверное, бүт бардыгын эле айттым окшойт, Так, андан кийинкиси мына ушу тоник сыворотка менен экөө бир экен. Получается, мен иногда мына тоник, мына сыворотка эки бөлөк ала турган болсом, а бул биомика сериясында ушундай тоник менен сыворотка одновременно экен да, аябай жакшы экен. Беттеги жанагындай пребиотик менен экен да. Беттеги ар кандай жанагы бизге керексиз эмелердин, бактериялардан бизди аябай сонун коргойт экен. Жыты дагы мындай башты оорутпай турган жакшынан жеткен. Бетиңизди жууганды пенка менен жуугандан кийин ушуну себип алып, анан бул сиңип кеткенден кийин кремди коюп алсаңыз боло берет. Так, кайсыл товар жакты, ошол боюнча комментарий жазып, видео жаккан болсо лайк басып койсоңуздар болот. Же болбосо ушундай товарларды жакшы отзыв алып турамын. Кайсы товар жакшы, кайсы товар жаман, ошолор боюнча кеңеш күтөм. Кеңеш алууну кааласаңыздар 0779 88 31 35 же болбосо Инстаграмда Мурзабаева Жумагүл десеңиздер чыгат. Ошол данныйлар менен мен менен байланышсаңыздар болот.